Assalamu alaikum биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен Шифудубай Илдам Кабар YouTube каналындасыздар. Бүгүнкү күндөн аукциондордон жакшы обзор кылып берейин дедик. Биринчиден эми элдин сүйүүсү, элдин баягы жүрөгүндөгү баягы ниет кылып койгон машиналардын бири Mercedes Gelanwagen. Бул именно 2023 жылкы последний рестайлингтердин бири. 25тен бир гана амортизатор башкача болот. Мына көрүп алыңыздар, 23 болгону 13 000 пробег жүрүптүр, 4 объем. Примерно канча болуп калат? 125 000 доллар стартовый баа менен башталган. Бирок бул машиналардын базардагы баасы примерно бир 160 000 доллар турат. Ушу именно 23төр. Бул именно мына 23-24-түн эң баягы коронный баягындай айфондо деле баягы титаниум болот ба, ошондой цветтердин бири China Blue деген цвет болот. Бул мына караңыздар. Именно 63-чү геликтердин 63 деген бул 4 объем, 2 турбина менен ушундай мындай титановый цветтеги ушундай бампер болот, железный. Бул машинанын Carfax'ы өтө жеңил. Келип мына VIN номерлерин көргөзүп кой, биздин немелерге көрүп кетсин. Мына караңыздар. Машина Нью-Йорктон келиптир бул жака. VIN номер. Далее. Машинанын жабыркаган жерин сразу көргөзөлү. Вокруг около жүрбөй эле. Мына бир крыло, бампер пустой эле керек экен. Бампер пустой алабыз. Бул накладка булар бүт өзү ордуна турат. Бир стоп салабыз. Бул накладка өзү жасалат экен. Болду. Бул машинанын башка жумушу жок. Баягындай усилитель, катуу жерлерин удар жеген эмес, болгону мына ушул уголго жептир. Мына основной мына демеси таза, зазорлор ордунда. Мына көрүп алыңыздар. Ушул мына крылону түздөсөк, бул жагы бүт келет. Далее эми биздин өзүбүздүн Camry, Optima, Mercedes, Ешка, BMW-ларга кеттик. Ушундай кабриолет, Mercedes эмес, любой кабриолет машина айдап коюш, мен оюмча любой эркектин же любой адамдын, даже эже карындаштар оюнда болсо керек. Бирок баягындай эл эмне дейт, кандай болот деген ойлор болсо керек. Комментарийга жазгыла. Ушундай кабриолет, акпы, карабы айдап койгон баягы ниетиңер барбы, жокпу? Camry дегендерге, Camry 75 издегендерге караңыздар. Шоколад түстө 75 Camry LE комплектацияда. Машина 2023, 2.5 бензин, 40 000 пробег жүргөн. Баштапкы баасы примерно 7900 доллар экен. Мына Carfax кандай десеңиздер көргөзүп коелу. Carfax ходовой удар болгон. Караңыздар, крыло алмашат, фара алмашат, бампер өзү жасалат, либо пустой бампер салсак деле булар арзан болот. Капот могул жер бир аз кириптир, бул өзү жасалат. Эшиктин өзүн жасаса болот, алмаштыр десеңиздер алмаштырып беребиз. Далее алдында радар, решеткалары бүтүн экен. Сол жак фарасы да бүтүн. Анан могу зеркаланын сырткы крышкасы. Бул крышкасы отдельно сатылат, отдельно сатылбай наличие жок болуп калса биз эме кылабыз. Дубликат Тайвань зеркаланы алып эле ушу крышкасын буяка салабыз да. Сыртын клиентке кошо салып жиберебиз. Ичинен машинанын шторкадан эрбеги иштептир, көрүп алыңыздар. Бирок салон состояниясы жакшы экен. Мондай тканевый салондо, режимы вождения, чоң монитордо, мультируль, климат контроль бүт бар. И машинанын VIN номерин көргөзүп кой бул жактан. Машина 2022 11-ай экен. Растаможка жактан да идеальный болот. Не десеңиздер, билесиздер, трехлетка көп машина баягындай премиум растаможка менен саналып калат. Ошондуктан жылы 23, 24, 25тин растаможкасы возможно бир 15%ке кымбат болуп калат. Эми мындай анча-мынча машиналар бүт бардык эмес. Мына машинанын артында да бир аз эмеси бар экен, вложениясы. Сразу көргөзүп кетели. Багаж мягкий частта бир аз жасалат. Бампер, задний бампер Camry 70-75-тердики примерно бир 70-80 доллар турат. Могул карасы менен могул жагычы. Андан сырткары мондай катафот, майда чүйдөлөр бар. Эми баягы сүзүлгөн машинаныкы көп запчасти болот. Бамперди алабыз, өзүнүкүн перекидывать этип салабыз, бүттү, даяр болот. Канчага Кыргызстанга жетет деген под ключ деп будайын айтып түшүндүрөбүз. Караңыздар. 23-жылкы 2022 болгон үчүн растаможкасы бул машинаныкы где-то 3100 доллар болот. Жол кире эмеси менен примерно бир 5000 долларды тоголоктоп алсак мерден. Бул машинаны примерно 8,5 миңден бир 9,5 миң долларга чейин алган стоит.
ремонтуна примерно мына запчастарына санаганда бир $800 кетет экен. Краскасы менен, наркы беркиси менен бир 1000-1100 Ошондо бул машина 8,5 миңге алсак, под ключ Кыргызстанга полный где-то бир 15,5-16 миң доллар, 16,5 миң долларга ушул LE Camry'ни полный ремонтун бүтүрүп жеткизсек болот экен. Под ключ 75 LE Camry 15,5-16,5 миң долларга алам дегендер мына силерге вариант чалсаңыздар болот. Жазыңыздар, WhatsApp'тан бизге жазсаңыздар, полный информация берип ушул машинаны ойноп бере алабыз. Эми достор, Ешка, Mercedes Ешка 2019 E300 экен. Бул 2 объем турбо бензин болот. 58 миң пробег менен экен. $10,500 башталган. Бул машиналарды примерно бир 12 миң доллардан 14 миң долларга чейин состояние пробег Carfax'ына карап алса болот. Бул машина караңыздар. Фара өзү таза. Мунун креплениялары бираз слабый болот, Lexus-тукундай. Креплениялар отдельно сатылат. Алмаштырабыз. Оң жактан основной Carfax экен, караңыздар. Крыло жасалат. Фара алмашат, бампер алдына решеткалары таза экен. Бампер пустой керек. Капот крыло жасалат. Далее ичин көргөзүп кетели машинаны кел. Вин номердин жерден калтырып койбой, Carfax деп издегендер болсо, ушул жерден сразу скриншот кыласыздар да көрөсүздөр. Далее булардын комплектациясын билесиздер. Эң эле базовый комплектациясында Mercedes менен BMW-да бүт эле нерсе бар. Датчик слепой зоны, повторитель, бесключевой доступ, үстүндө люк менен. Эми салонду караңыздар. Двухцветный салондо, еще и черный дерево менен. Салондо бираз эме экен, мындай химчистка кылып коюш керек экен. А так машинанын комплектациясы өтө жакшы экен. Черный потолокто караңыздар. Рульдары да өтө жакшы болот булардын. Арт тарабына келсек, артында бул жагы полный таза, эч кандай вложение жок экен. Болгону ушул задний крыло менен, ушул эшикте бираз жумушу бар экен. Эшик темир, муну өзүн түздөп жасаса болот, крылодогу жасалат. Именно ушул вариантты менин оюмча бир 12 миң доллардын айланасын алсак болот. 12-12,5 качы. Под ключ булар арзаныраак болот, потому что объем 2 болгон үчүн растаможкасы арзан болот. Ошондуктан 12,5 алсак, вложение примерно 1,5 миң доллар кире турган болсо, 18 миң, 19 миң долларга ушул Mercedes'терди под ключ турсак болот экен. Далее кезекте мына X5 бир сыйра артынан көргөзүп кетели. Жылдарын алдына өтүп X5 M50 экен. M50 эмне дегендерге? Бул 4-4 twin турбо менен полный комплектация болот. M деген бул мындай айтканда F-Sport'тун эле бир түрү билесиздер. Далее машинаны көргөзүп кетели. Машина 2021, жактан көргөзүп кой. 47 миң пробег жүргөн, полный приват X-Drive дегендер. Баштапкы баасы 20,500-20,600 доллардан башталган. Алдында BMW лазер фаралар менен противотуманкалары, полный M бамперлер менен, M дискаларда, даже тормозной системасына чейин M комплектация. Carfax ушу алдыңкы сол тарабынан болгон. Бул жердеги баягы не деп коет, усилитель мол темирин алмаштырабыз. Ходовой частьтан резинасына мол крепление тийип калган, бирок ходовой часть өзүнүн ордунда, жылынып кеткен эмес, ийилген эмес. Капот өзү жасалат. Бампер алат экенбиз, сол жактан противотуманка, ушул жерде майда сенсор электричествосын бүтүрүш керек экен. А так баягы машинанын удары жеңил эле мына. Өзүңүздөр деле байкап турсаңыздар керек. Эми эң кызыгына ичине келели. Могу крылонун бираз зазорун ордуна алып келиш керек. Вин номерди ушул жерден көргөзүп кой. Далее проекция лобовое стекло, 360 камера. Кана көргөзүп койгон бияктан. 360 жок экен именно ушул машинада. Мен да өзүм аз таң калдым, потому что проекция бар, M комплектация, эми 360 камера жок экен. Далее бул эми мындай айтканда чисто спортивный вариант окшойт. Далее терракотовый, мондай кирпичный салондо, черный потолок, панорама, чоң монитордо. Андан сырткары бүт режим вождениялар бар, электронный табло, дишит прибор, память сидений, Harman Kardon акустика бүт бар экен. Руль менен шторкадан airbag иштеген. Ушул машинага кызыккан болсо, бул билесиздер, бул премиум класс. Булардын баасы мындай айтканда 5-10 миң доллар жөн эле көтөрүлүп кетет. Эми сиз алам деп келип калсаңыз, машина жагып калган болсо, мындай машиналардын Дубайдагы рыноктогу разницасы дагы өтө чоң. Ошондуктан
Кызыккандар болсо жазыңыздар. По факту мындай машиналар санап беребиз. Ремонту да булардыкы баягы билесиздер, бир датчиги 200-300 доллар турат. Ошондуктан по факту майдалап санаш керек. Бирок под ключ именно ушу М50тарды бир канчага тургузуп атабыз. Бул жактан могул аз 20-25ке алсак плюс-минус ошондо бир 35-40ка под ключ тургузсак болот экен. Ушундай именно 4 М'дерди. Honda Accord даяр экен полностью. Караңыздар, резинасына чейин алмаштырып даярдап коюптур. Мына караңыздар. Мына Эмиратта жасалган деп англисче жазып койгон. 2 объем гибрид 19 машина полный даяр. Далее караңыздар. Машина темно-синий цветте экен. Электрик деп коет го жанагындай. Машина жабык бирок. Кызыккандар болсо, вин номерин мерге калтырабыз. Ушул жерден карап көрсөңүздөр болот. Далее машина полностью мындай айтканда даяр. Полировка кылып, тазалап, химчистка кылып, рынок эмеге аукционго киргизип бериптир. Ушундай машиналарда көп чыгып калат. Ошондуктан кызыккандар болсо, жазыңыздар бизге. Анан кезекте мына жерде өтө жинди Camry бар экен. Сразу көрдүм, сразу өтүш керек мындай нерсеге. Караңыздар. Бул Camry'ни чисто любительдер мындай Camry 3.5 дегендер мына жазгыла. 75 Camry TRD 3.5, 73 миң мил жүргөн машина. Баштапкы баасы 7900 доллар. Алдынан караңыздар, коту мындай урулган эч жери жок. Бампер комплект, 2 фара. Ушул жерге крыло, мына мягкий частта крылонун крепленияларын бир сыра түздөш керек экен. Бирок машинанын мындай види өтө жинди экен. Караңыздар, выхлопной система TRD. Мына гуштерлерин көргөзүп кой. Спойлерлерин караңыздар. И бул машинанын ичи өтө жинди болот. Анча-мынча мындай айтканда BMW-лар деле мунун жанындачы мындай неме болот да, өзүн неловко сезет. Караңыздар, бүт жерде Camry TRD деп жазган, кызыл ремендер менен. Караңыздар ичин кызыл строчка бүт жердечи. Моторду билесиздер, канча лошадка болот? 200 где-то 90-300 лошадкага жакын болот мына 3.5-тердечи. Просто именно Lexus'та бираз көбүрөөк болот. Lexus'та 315 болот. Мо Camry TRD'да деле менин оюмча 295-300 болуш керек. Ким точно билет, комментарийга жазып коюңуздар. Машинанын цвети кимге жакты? Кандай деп айтылышын деле билбейм, бирок машина мындай. Жанагы геликтин эле чайна блю цветинде экен. Ким геликти башында көргөн болсо, плюстан басып, лайктан басып, подписка жок болсо подписка таштап койгула. GX 470 Дубайда канча турат деген баягы суроолоруңар бар болсо, бул Кыргызстанга кетпейт. Чисто баягы мындай айткандагы маалымат болуп калат, информация, ошо маалымат. Ушул машиналарды примерно 7000 доллардын айланасына алабыз. Легкий Carfax менен пробеги 140 миң, эми 2006 жылкы машина 140 миң нормальный пробег. Баштапкы баасы 5 миңден башталган, бирок бир 6,5-7,5 миң долларга машинаны алсак болот. Мунун дөңгөлөгүн аз чечип кеткен, бирок аукцион башталгыч алып келип ордуна салып коет. Машинанын повреждениясы деле жеңил экен. Ушундай GX-тер Кыргызстанда азыр канча турат? Кандай состоянияда? Комментарийга белгилеп кетиңиздер. Рынокты салыштырып көрөлү. Буякта канча баа, Кыргызстанда канча баа? Kia K5 2023 1.6 объем. Машина комплектациясы дагы жакшы экен. Полный комплектация EX 1.6 объем. Турбо бензин 82 миң пробег жүргөн. 6500 доллар стартовый баа менен башталган. Караңыздар. Жеңил Carfax'та капотты лучше алмаштырып коюш керек. Мына ушул жерден удар келиптир. Бампер комплект салабыз. Комплект болгондо бампер решетка менен. Могул накладкалары бүт өзү салынат, радарлары дагы ордунда. Правый фара керек экен, крыло таза экен. Далее. Эми винди көргөзүп кет мына жерден. Ушул машинага кызыккандар болсо срочно чалыңыздар. 2022-син биз эң арзан кылып канча бир 14 миң долларга ушундай полный комплектацияны тургузуп бергенбиз. Бул жер аукцион билесиздер. 14 миң, 13 миң, 15 миң ар түр болот, бирок машинанын состояниясы жараша. Машинанын ичин бир ачып көргөзүп кой. Бесключевой доступ панорамалары бар. Самый главный кожаный салондо. Анан подогрев, обдув сиденьялары дагы буда каралган экен. Далее, чоң монитордо Bose акустика менен память сидений, пробеги 82 миң. Кызыккандар болсо срочно чалыңыздар.
өтө жакшы вариант экен. Салондун цвети бул мындай эме экен. Мындай зеленоватый мындай эме экен. Серый эмес, обычный мына. Мерден көргөзүп койгон жакшылап. Өтө жакшы цвет экен мындай. Не деген цвет болуп калат бул? Мындай зеленый оттенок менен серый цвет болот экен. Арт тарабынан багажник керек, мягкий частынан бир аз жумушу бар. Усилитель. Усилителге эмес, ошо үстүнө удар тийиптир, усилитель өзү калат экен. Достор, эң максималдуу комплектациядагы Toyota Avalon Limited еще и гибрид. Караңыздар. Машина 72 000 пробег жүргөн, 2.5 бензин гибрид. $10.500 стартовый баасы башталган. По факту ойноп көрүш керек экен, өтө жакшы вариант экен. Караңыздар. Оң жактан ушул фарасы салынат экен. Бампердин өзүн жасаса болот му? Решеткаларын алмаштырат экенбиз. Радар эмелери бүт ордунда. Мына, караңыздар, буларда LED, именно Limited'дин фарасы өзгөчө болот. Буй линиялары менен билесиздер. Далее, машинанын ичин көргөзөлү. Бесключевой доступ, датчик слепой зоны. Үстүндө караңыздар, эмеси бар, люк. И Limited'дин мага мына ушунусу жагат. Терракотовый ушундай кирпичный цветтеги салондо, подогрев обдув сидений, проекция лобовое стекло, память сидений. Также мониторлору дагы билесиздер, булардыкы камеринкинен бир аз айырмаланып турат. Мына машинанын состояниясы өтө жакшы экен. Мына караңыздар. Задний подогрев сиденьялары бар, JBL акустика менен. И машинанын арт тарабында бамперинде бир аз крастете турган жумуштары бар экен, бирок мындай жеңил карфакста машина. Кызыккандар болсо, чалыңыздар. Машина бүгүн 28 ноябрь бүгүн кечинде ойнотулат. Кезектеги машина мына биз рынокко барып, жаңысын тартып үлгүрбөдүк, мындай айткандачы, уже аукционго бир аз урулганы келип калыптыр. Бул Toyota 4Runner 2025 2.4 турбо бензин болот булар. Машинаны көргөзүп кетели. Могул жерде бая данный эмелерин илбептир. Бирок бир сыра өзүбүз айтып кетели. 25-жылкы алдыңкы ушул жактан удар келиптир, мына оң жактан. Караңыздар. Дөңгөлөгүн аукцион башталганга чейин салып коет, бирок основной удар мына ушул жерге келип токтогон. Мягкий частта бир аз жумушу бар, капот алмашат, бампер пустой керек экен, фара, крыло и ушул передний пассажирский эшик керек экен. Далее машинанын ичин көрөлү. Машинанын комплектациясы TRD Offroad, полугрязевой ушундай резиналарда, дискалардагы титановый усиленный экен. Далее ичинен ушу аэрбектер шторкадан, рульдан, буттан иштеген. Машинада задний блокировка, полный приводтун управлениялар полный каралган. Черный потолокто. Машинанын салону двухцветный ушундай тканевый салондо экен. Кызыккандар болсо, кайрыла берсеңиздер болот. Булардын запчастары дагы уже келип калган. Биз өткөндө таң калдык эле. Мындай кесип алып келип коюптур уже запчасткачы. Жаңысы келелик, уже запчасты келип калган депчи. Вин номерлерин көргөзүп кой. Кызыккандар болсо, срочно кайрылыңыздар. Артынан да бир көрүп алсаңыздар болот. Бизден обязательно выпуск чыгат жаңы 4Runner боюнча. Ошондуктан биздин каналдын уведомлениясын карап турсаңыздар, жаңы 4Runner'ды жакын арада полный обзор кылып жөнөтөбүз. Биздин көрүүчүлөрдүн суранычы боюнча мына Lexus, Highlander, RAV4, Camry эмелер 4Runner'лер тартыла деген, еще GX. Lexus RX 2024 2.4 турбо бензин 8000 гана миль жүргөн. Машинанын полный көргөзүп кетели. Жеңил карфакста экен машина. 360 камералары бар. Люк, үстүндө заводской рейлингтер менен. Ичин караңыздар. Ичи өтө жакшы экен. Чоң монитордо подогрев обдув, кожаный салон, беспроводная зарядка, черный потолок бүт бар экен машинада. Эми машинанын вложениясын көргөзөлү. Машинанын оң тарап, арттары полный таптаза бойдон. Караңыздар, болгону 8000 миль жүргөн машина. Эми мына основной ичин көргөзүп кетели. Мына основной баягы водительский жагы көрүп алыңыздар. Черный кожаный перфорированный салон. Бүт помощник вождениялар бар. Память сидений булардыкы бул жерде болот. Мына жаңы RX-тердики көрүп алыңыздар. Рулю дагы өтө мындай айтканда удобный экен. Лепестектор менен. Машинанын алдыңкы ушул жерине удар келиптир, мына караңыздар. Фарасы, стеклолору таза, бир сыйра текшерип коюш керек экен крепленияларын. Алдына бир бампер комплект алат экенбиз. Анан
Ушул фаранын крепленияларын каратабыз. Мына усилителин көргөзүп коеюн. Усилитель лонжерондор ордунда. Мына удар тийген эмес агачы. Кызыккандар болсо, кайрылыңыздар. Машинанын баштапкы баасы 88.500 дирхам. Примерно 24.000 доллардан машина старт алган. Toyota RAV4 мындай айтканда лимитедке кичине жетпей алган комплектация бул XLE премиум достор. Машина 2.5 бензин 20.000 миль жүрүптүр 2024. 43.500, 11.850 доллар менен старт алган. Караңыздар. LED линза фаралар менен, радар дистроник, противотуманкалары, дисктер билесиздер, кайсы комплектация турат. Бул дисктер в основном лимитед комплектация турат, ошон үчүн мен бир аз лимитедке жетпей алган комплектация деп айтып атам. Ичинде кожаный салон, караңыздар. Уже рестайлинг монитордо. Двухзонный климат, мультируль, автосвет, электробагажник бүт каралган, люк менен машина. Самый главный машинанын эрбектери иштеген эмес. Эми машинаны көргөзүп кетели. Машинанын ушу арт тарабында экен основной. Бир жерге кысылып калганбы түшүнбөдүм. Мына караңыздар. Задний стоп алмашат, бампер дагы алмашат. Ушул крыло эшикте бир аз чийиктери бар экен, буларды красить жасаш керек. Багажник өзү таза. И оң тарабында дагы караңыздар. Эки эшикти замена кылышыбыз керек экен. Бирок 24 арзан полный комплектация RAV4 издегендерге кайрылыңыздар. Өтө жакшы вариант. Арзан баада алсак болот. Мына 11.850 доллар менен башталып атабы. Примерно бир 12-13 миң долларга 2024 RAV4 ойноп утуп бере алабыз силерге. Кызыккандар болсо кайрылыңыздар. Camry 80 2025. 2.5 бензин 13.000 миль жүргөн машина полный готовый вариант экен. Цветин байкаңыздар. Мындай жөнөкөй серебристый эмес, бир аз эме экен. Темныйраак. Винин көрүп коңуздар. Машинаны полный бир көргөзүп коелу, караңыздар. Полный дап-даяр бойдон, LE комплектацияда. Кызыккандар болсо кайрылыңыздар. Өтө жакшы вариант экен бүгүнкү күнгө. Кимге Camry 70 жагат, кимге 80 жагат. Комментарияга жазыңыздарчы 70-80 деп көрөлү канча экен. Достор, кезектеги автоунаа элдин баягы ишенимине жана баягы тандоосун алган машиналардын бири. 2020 Ешка. Бул именно 350 экен. Полный привод, Fomatic, 2 объем бензин, 56.000 миль менен. 11.850 доллар менен башталган. Караңыздар, алдынан бампер өзү жарайт. Бир фара алынат экен. Капот өзү жасалат, крылону алмаштырабыз. Далее. Задний, правый крылода бир аз жумушу бар экен. Ушу задний привод BMW, Mercedesтердин бүт эле мындай алды кичине урулат, арты урулат да. Задний привод болгон үчүн баягы неопытный не деп коет. Водительдер мен оюмча ошо баягы бирдемсени көрүп эле газ басып буруп ошо сүзүп алат го дейм артынчы в основном. Стопто трещина бар, стоп алмашат и крыло өзү жасалат экен. Далее, калган жак машинаныкы таза. Машинанын ичин көргөзүп кетели. Бесключевой доступ, датчик слепой зоналары бар. Самый главный машинада 360 камера, караңыздар. Комплектациясы өтө жакшы экен. Панорамный люк менен эмес, мындай айтканда, багында обычный люк эмес, панорамный люк экен. Караңыздар. Проекция лобовое стекло, мындай двухцветный кожаный салондо деревалар менен бүт нерселер каралган. Бир гана ошо рульдан airbag иштеп тур, муну оригинал восстановить этсек болот. Мына уже аукцион жабабыз деп атат. Бүгүн жума, намазга бая булар даярданабыз деп эртерээк жаап, бу жерде бүт бая жумушта иштегендер ушундайынан чогулуп алып мечитке намазга барышат. Мечит бул жакта оң тарапта, бу жерден бая любой жерде караңыздар, мына мечиттин башы көрүнүп турат. Бу жерден көрсөңүздөр керек. Ошондуктан кечке бул биринчи часть болот. Кечке дагы продажа болот, экинчи часть. Именно ушул аукционду тартып көргөзөбүз. Кызыккандар болсо биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкум.